Assalamu алейкум достор, силер Хакер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомдо мен силерге интернеттен акча табуучу бир оюнду көрсөтүп берем. Ал оюндан 100 рубль акчаны чыгарып көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом кызыктуу болот деген ченемдемин. Андыктан каналга каттап алыңыздар, видеого лайк басыңыздар, жана ошондой эле башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мен видеомду баштаардан мурда достор, ушундай Telegram каналымды көрсөтүп кетейин. Ушул Telegram каналыма ссылканы описанияга калтырып коем. Кирип, катталып, уведомленияны күйгүзүп койсоңуздар, мен ушул жерге дагы жаңы чыккан сайттарды, же болбойм төлөп жаткан сайттарды ушул жерге салып турам. Анда эмесе мен бүгүнкү көрсөтчү оюнга кеттим. Бүгүнкү мен көрсөтөйүн деп жаткан оюндун аты Птицевод деп аталат. Бул оюнду көбүнчөңүздөр билет болушуңуздар керек. Көргөнүңүздөрдөй балансымда бүгүн 10.000 моундай оюндун ичиндеги валюта бар. Ушуну бүгүнкү видеомдо чыгарып көрсөтүп берем. Ага чейин бул оюнду бир сыйра обзор кылып кетейин. Бул жерден биз акча табуу үчүн биринчи разбей яйцо деген жерден жумуртканы жарышыбыз керек. Биринчиден жарып, ушуну жаргандан кийин бир тоок алабыз. Бир тоок алганда аны менен кошо эле 100 бакс алабыз да. Ошону чыгарып алсак болот. Бул биринчи способ болду. Ал эми мондай монеталарды болсо, могул жерде тооктор жана ушундай эле уткалар алып келип турат. Бул жерден андан сырткары колесо фортуна айлантса болот. Ар бири 6 саатта бесплатный. Жана ошондой эле мондай монетага дагы айландырса болот. Азыр көрөлү мага эмне түшөт экен. Так. Көргөнүңүздөрдөй 50% корун түштү. Жана ошондой эле бул жерден калькулятордон эсептеп алсаңыздар болот. Канча тоок болгондо канча акча табарыңарды. Так, андан эң арткы бөлүмдөн бул жерден түшүнбөй жаткан суроолоруңуздар болсо, ушул жерден тапсаңыздар болот жоопту. Азыр болсо могул птица деген жерден мондай монеталарды чогултабыз. Бул болсо жашыл болсо бакс. Ушул экөө бириккенде анан акча чыгарууга болот. Мына азыр могуларды собирать кылып туруп, анан ушундай рекламалар чыгып турат бул жерден. Ар бир действие кылганыңыздар үчүн. Рекламаны көрүп бүткөндөн кийин ал продать кылып туруп сатып салабыз. Ошондо бул жерде көргөнүңүздөй монетага келип калды. Бул жерде мен акча табууну көп жол менен акча таптым. Мисалга айтканда, разбей яйцо дегенден күнүнө 2ден жарып коюп аттым. Жана ошондой эле рефералдардан таптым. Андан сырткары колесо фортунадан түшкөндөр дагы болду. Мен чындап айтканда көптөн бери ушул разбей яйцо деген оюндан жарып акча таба элекмин. Бирок азыркы убакта көргөнүңүздөрдөй балансымда 10.000 ушундай бакс болду. Эми бул жерден новостиден көрсөңүздөр болот. Бул оюнда кандай жаңылыктар болуп атат, кандай жаңы обновлениялар болуп атат. Так, бул жерде көрсөттүм. Эми болсо обратная связь деген жерден сиздер Птицеводко ушинтип эме кылсаңыздар болот. Сүйлөшөм дей турган болсоңуздар, кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, мына мондай чатка кирип алсаңыздар болот. Бул чатта бүт сүйлөшүп, бири-биринен сурап, суроолоруна жооп алышат. Так, андан кийин бул жерден рефералдардан акча тапса болот. Көргөнүңүздөрдөй менде биринчи уровендеги рефералдар 68, экинчи уровендеги 77, үчүнчү уровендеги 23. Булар ар бир катталган реферал үчүн сиздерге биринчи уровенге 1 тоок, экинчи уровенге 50 бакс, үчүнчү уровенге 50 монета берилет. Бирок алар сөзсүз 10 тоок алыш керек. Мисалы, моунда 0 тоок экен. Мен демек булундан мага
акча түшкөн жок да, могул 0 тоок болуп тургандан. Так 10 тоок болгондо эле түшөт. Эмнегедир көбүнчөсү 10 тоокко жетпептир. Ошол себептен көбүнчөсүнөн мага бонус түшкөн жок да мындайча айтканда. Мына могул 10 тоок болуптур могулку. Демек, мындан мага 50 бакс түштү деп айтсам болот. Так, рефералдарды андан сырткары колесо фортунадан дагы түшүрүп алсаңыздар болот бул жерден. Эми болсо акча чыгарууну көрсөтүп кетейин. Награда деген жерге киребиз. Перевод деген жерге киребиз дагы. Бул жерден акча чыгарууну улам минималкасы өсүп турат. Мен азыр награда деген жерден карап берейин. Көргөнүңүздөрдөй мен бул жерден 44 рубль чыгаргам. Эми болсо минимальный сумма 50 рубль болуп калыптыр. Акча чыгаруу үчүн могул жерден 10.200 деп балансты жазып алабыз. 102 рубль түшүш керек мага. Үстүнө болсо PR кошелектин номерин жазышыбыз керек. Эми жөн гана перевести деген кнопканы басып коебуз. Анан бизге реклама чыгат. Бул рекламаны көрүп түшүбүз керек. Андан кийин акча бул жерден канча убакытта түшөрүн байкап көрөлү. Так, ваш запрос принят деп чыгып калды. Мына выполняется деп чыгып турат. Демек, азыр акча түшө элек. Акча түшөрүн мен сиздерге салам. Андан сырткары айтып кетчү нерсе достор, могул жерден Free Money деген жаңы канал ачылган. Ушул каналга да кирип катталып видеолорун көрсөңүздөр, өтө жакшы способдорду көрсөтөт экен. Кирип подписка кылып, видеолорун көрүп, поддержка көрсөтө кетиңиздер. Мен болсо акча келип түштү, аны көрсөтөйүн. Мына бул YouTube каналга ссылканы описанияга калтырып коем. Мына 102 рубль моментально келип түштү. Азыр PR-ге кирип историясына көрсөтүп берейин. Мына PR-ге кирип атат азыр. Так, бул жерде акчам почти что жок болчу. Бүт акчаны чыгарып кеткем. Мына комментарийинде дагы жазылып турат. Птицевод деген оюндан келди деп жазылып турат. Рубль 102 рубль толугу менен келип түштү. Мына достор, ушундай Птицевод деген оюндан акча чыгарып, акча тапса болот. Бул оюндан көп акча таппасаңыздар дагы көп күндө бир ушундай сумманы чыгарып алып турсаңыздар болот. Мен азыр 102 рубль, 146 рубль чыгардым общий. Эми минимальный сумма 100 рубльдан өйдө болуп калды. Бүгүнкү видеомдо ушундай оюнду көрсөттүм. Мен силер менен ушуну менен коштошмокчумун. Анда эмесе кошула достор.